Мыратбек Султанбеков 3 дөңгөлөктүү электр унаасынын атын велосипед деп койду. Анткени ал элдики жана электр энергиясы менен жүрөт дейт. Анын жасалышы оңой жана тебүү үчүн абдан ыңгайлуу экендигин билдирет. Бул деген ар кандай түрлөрү бар, ар кайсы кесиптер үчүн. Мисалы бул деген фермерлер үчүн, дыйканчылар үчүн. Бул болсо путешествие, нары бери жүргөнгө, тез курьер, же болбосо жанагы посылка, же болбосо электрик, монтажник, слесарь, сантехник ошолорго. Бул болсо жаш балдар үчүн дрифтить этип, же болбосо нары бери тоодон ар кайсы арыктардан секиртип, такыр бузулбас, сынбас велосипед. Бул велосипедди жасоого көп деле татаал материалдар талап кылынбайт. Анын аккумуляторун кубаттандыруу үчүн 3 киловатт электр энергиясы керек. Ал 140 километрге чейин жетет. Автомобилдик рессорадан велосипеддин жана даяр электр мотор дөңгөлөгүнөн жасалат. Шаарда азыр деген өтө көп тыгымдар болуп атат, машина менен трафик аябай күч болуп атат. Буну менен жүрө берсе болот. Мисалы тротуар болобу, же болбосо өзүнчө бөлүнгөн жол болобу, ошол эле велодорожкалар менен деле жүрө берсе болот. Анан кийин бул ар кайсы жерге мындай кирип чыгып дегенде оңой да. Вот. Ошондуктан деген бул экология жагынан өтө ылайыктуу нерсе. Такыр эч зыяны жок. Унаа түз гана жолдордо эмес, түз эмес ландшафттарда дагы тебиле берет. Анын отургучу серпилгичтүү материалдан жасалып, тээп бара жатканда абдан ыңгайлуу. Бул сиздер көрүп турган айымдарга арналган велосипед. Мунун өзгөчөлүгү аркасында атайын жүк коюучу жери бар. Ал 60 килограммга чейинки жүктү көтөрөт. Качан айымдар дүкөнгө барып, азык түлүк алып калган убакта ошол жерге жүктү салып алса болот. Ойлоп табуучунун айтымында ошол жерге жумуртка койсо да сынбайт деп жатат. Ошондой эле ал жерге кичинекей баласы барлар атайын орундук орнотуп коюп отургузса болот баласын. Андан тышкары ушул абдан ыңгайлуу экенин мен азыр сезип турам чындыгында. Буга чейин велосипед интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик агенттигинде атайын долбооруна катышкан жана патенттелген. Мындан тышкары Казакстанда да көрсөтүлгөн. Ойлоп табуучу буга чет өлкөлөрдө кызыгып жаткандыгын билдирди. Клара Кутайбергенова, Жумабай Исманалиев, УТРК Чүй, Сокулук району.